Өткөн өмүрүм эсиме түшүп, ойдо отуруп, оюншоок менен өткөн бир да күнүмдү эстей албадым. Кедейлик менен кемсинтүү атамды элемес, менин да кендиримди кесип, жер көз кылып, чүнчүтүп койсо керек. Ак бууранын жээгинде тогуз толгоно күркүрөп аккан толкундарын тиктеп туруп, ошол атам экөөбүз кечирген өткөн күндөрдү ичимен зыркырап, кайра көз алдыма алам. Атамды ойлобого боорийм, аны аяйм. Кантип жашап атты экен, кантип жүрөт болду экен. Атам комуз чертип жакшы ырдачу, бирок өмүрүндө эч анын шартылдата комуз чертип ырдаганын көрбөдүм. Кээде гана жолго чыкканда ириккенден же көңүлү эзилгенденби үзүл-кезил ырдачу, муңдуу ырдачу, көмөкөйүнөн түтө ырдачу. Көрсө чөнтөгүндө пулу, алдында аты бар, карды ток, кайгысы жок киши гана шартылдатып комуз чертип, жаркылдай төгүп ырдайт тура. Бир ай өтпөй менден кабар алганы келди атам. Бутунда баягы эле жаман чарыгы, үстүндө баягы эле жаман көйнөгү, бирок кебетегиш бир оңоло түшкөн. Жүзүнө жылмаюу кирип, көздөрү оттоно түшкөн. Кандай? Гапа, мени айылды сагындыңбы? Сени сагындым, айылдычы? Шык этип баш чайкадым. Атам мени аябай кусаланып, сагынып саргарып, атүгүл ыйлап жүрөт го деп ойлосо керек. А мен ыйламак түгүл, сагынып саргармак түгүл кайра бээрде жыргап жашап атканымды көрүп, өзүнчө тынып, унчукпай кетип калды. Ошентип 12 жашымда биринчи ирет мектеп астанасын аттадым. Тамга тааныдым, биринчи ирет китептен жан дүйнөмө азык ала баштадым. Колума эмне тийсе ылгабай, башыма жазданып окуй баштадым. Мурун сөөмөйүм же көсөө менен көрүнгөн жерге сүрөт чийсем, азыр колума калем, кагаз тийгенде, ак боз аттын тизгини колума тийгенсип, жатсам турсам ак кагазга сүрөт салам. Айрыкча окуй баштагандан кийин сүрөт тартууга болгон ынтаам аябай күчөдү. Жомоктогу сүрөттөр ого бетер шыктандырды. Түстүү калем колума тийгенде жансызга жан киргизүүчүдөй менде мандем пайда болду. Сабак учурунда жашырынып сүрөт тарта коем. Тарбиячым бор менен үстөлдү ургулап эскертет. Айты угулу капар, сабак учурунда сүрөт тартканыңды дагы бир ирет көрсөм, сүрөтүмдү беките салам. Эмне үчүн тыюу салат? Сүрөт тартпай тура албасымды, колумга түшүп, көңүлүм буйугуп кетээрин эмнеге түшүнүшпөйт? Эмнеге сүрөткө анча маани беришпейт? Мугалимдер бул өнөрүмө анча маани беришпегени менен балдар арасында сүрөт жат алып кеттим. Ушундан кийин балдар үйү бир эле кийиндирип, ичиндирип, окутуп же ар кандай оорулардан айыктырып гана эмес, мени зор өнөргө, зор умтулууларга шыктандырды. Суу ичкен дарактай көктөй түштүм. Жетинбеген жөргөзү арылып, кайгылуу балалык, кайгылуу өткөн күндөр менен бир отоло коштошуп, бой тарта түштүм. Өсүп, өзгөрө түштүм. Көрсө 15 жашка чыгып койгон элем. Бирок өзүмдү оюн-саак 15теги өспүрүмдөй эмес, 30дагы кишидей токтоо, нары сабырлуу сезем.